бир чоң бир аалым айтат да, мен жашоодо 6 нерсенин акыйкатын билдим дейт. Ошондон кийин такыр кайгырбай калдым деген экен да. Ана себепте эмне себептен ал кайсы нерсе десе мен бирөөнү эстеп калыптырмын да. Мен дейт, мен ырыскымды эч ким тартып албай турган, менен тартып ала албай турганын билдим дейт. Ошондон кийин ырыскыма кайгырбай калдым дептир да. Жазылган катабаллаху лана, Алла Таала тарабынан жазылган нерсе сөзсүз сенин пешениңе келет ал. Сен мисалы качсаң дагы чуркап, тоонун башына качып отурган болсоң дагы акырт ошо ырыскыңды жейсиңерсиң да. Ошон үчүн демек бул дүйнөдөгү адамдардан келаткан зыянга капаланып кереги жок. Ошону өзүң алып кереги жок. Ошондой эле бул дүйнөдө боло турган ырыскың үчүнчү капаланып. Мен дайыма айтам, эй туугандар, сен балама машина алып бере албай калдым, үй алып бере албай калдым деп кайгырба. Ал сенин проблемаң эмес. Анын ырыскысында жок болчу, ошон үчүн сен алып бере албай калдың аны. Сен аялыңдан субханалла мынча нерсени бүтүрө албай калдым, тияка барып катыша албай калдым, момунча ийгиликке жетише албадым деп такыр капаланба, кереги жок. Ал сенде эмес, анын ырыскысында жок болгон себебин алып бере албайсың сен аны. Ал жазылган аныкы туурабы? Эгерде анын ырыскысына жазылган болсочу, ал сен себепти Алла кааласа сен себеп берип коет, Алла кааласа сени ойлонбой туруп сен жок деле башка менен берип коет ал. Ал Алланыкы да. Ошон себептен ушуну такыр унутпаңыздар.